Арбаңыздар кадырман көрүүчүм, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон 7-каналда чай үстүндө сырдашуу берүүбүз бүгүн өзгөчө маанайда уланмакчы. Ал эми бүгүн биздин студиябызда дагы өзгөчө кадырлуу коногубуз бар. Бир канча мүнөттөрдөн соң тааныштырабыз, андыктан бизден алыстабаңыздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Ал эми чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө биздин өзгөчө атмосфера түзүп берген пиала чайыбызды дагы айтып кетпесек болбойт. Пиала чайыбыз чынында өзгөчө даамга ээ. Мына келген коногубуз менен дал ушул пиала чайын ичип маектешебиз. Ал эми дагы бир сиздерге жакшы жаңылык менен бөлүшүп кетейин. Пиала чайы жакында өзүнүн лотериясын ойнотот. Ага кантип катышам, кандай жолдор менен катышам деп турсаңыз, сиз болгону piala.kg сайтына катталасыз дагы 200 000 сомго жакын белектерди өзүңүз утуп алсаңыз болот. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрүбүз дагы бүгүн студиябызга ким келди экен деп күтүп калды окшойт. Тааныштыра кетейин. Актер, режиссер Азамат Шаршенов агабыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Бүгүн эми баягы түштө чыкырганыңарга байланыштуу ташынакай уйкуну кандырып, жумуштарыңызды бүтүрүп келиңиз, анда кыргыз элибиз менен кененирээк амандашып алыңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу эл журт, урматтуу достор, туугандар, апалар, аталар, эжелер, карындаштар, ага инилер, баардыгыңыздарга тең Алла Тааланын жардамы болсун, үйүңүздөргө, ден соолугуңуздарга, иштериңиздерге Алла Тааланын берекеси болсун. Азамат байке, дагы бир жолу студиябызга кош келипсиз. Студиябызда көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Анан келиңиз, акыркы жаңылыктарыңыздан баштайлы. Кандай жаңылыктар болуп жатат? Эми азыр күнү түнү бутубузга тийбей эмгек кылып аткан учур себеп дегенде 2-ноябрда бизде мына 2 жылдан бери иштеп ошол эмгек кылып Аллах Тааланын жардамы менен тартылган ниет аттуу тасмабыздын бет ачары болот. 2-ноябрдан баштап көрсөтүлө баштайт. Ами ошол бизге буюрса чоң жаңылык. Аз гана убакыттар калыптыр да, мына ниет тасмасы деп айтып калдыңыз. Азыр учурдун сиз айткандай чоң бир өзгөчө жаңылыгы болуп турат. Бардык жактан рекламалар кетип атат дегендей. Келиңиз, сөздү ушундан баштасак, кененирээк бул тасма жөнүндө айтып берсеңиз. Эмне үчүн ниет болуп калды деп эле көп эле суроолор берилип жатса керек. Анан менин суроом мындай болсунчу. Ушул ниет тасмасы бул бардык нерсе жакшы ниеттен башталат дейт эмеспи? Анан ниет тасмасы менен сиз коомчулукка эмнени жеткиргиңиз келди? Биз эми сүрөтчү калеми менен билдиргендей, жазуучу калеми менен билдиргендей, сүрөтчү боектор менен билдиргендей, биз кинематографисттер ошол тарткан ошол пленка менен билдиребиз да, тасма аркылуучу. Ой толгоону, анан коомдогу болуп аткан ушундай бир маселелер, көйгөйлөр, бурулуш окуялар, ошол нерселер. Анан айрым учурда баягы адам, инсан көбүнчө баягы турмуш, тиричилик деп жүрүп, жол болсо бир ар кандай бир себептердин негизинде көп нерсеге көңүл бурбай калат экенбиз да. Анан эгер ошол адам чыгарманы окуп, жол болсо ошол бир сүрөтчүнүн живописин көрүп, же тасманы көрүп, ошондон бир көрсө мындай турбайбы, көрсө бул мындай турбайбы, бул тигиндей турбайбы деп өзүнө мындай бир пайдалуу нерселерди алат экен да. Анан биз дагы ошол максатта ушул биздин ниет тасмабыздын негизинде ошонун берекеси менен бир кандайдыр бир жакшы бир пайда алып кетсе деген ой максатта тартылды. Идея сизге таандык. Идея эми Алла Таалан таандык. Бул өзү эле бул же бир нерсеге, бир окуяга таасирлендиңизби? Биз өзүбүз ушул
мынакей Мухтар Атаналиев байкебиз себеп буга. Эми ар бир нерсенин өзүнүн себепкери болот экен да. Алла таалам ошо буйруйт экен, бирок сөзсүз бирөө себепкер болот экен да бир иштечи. Анан биз сөзсүз ошол себепкерибизди айтып жүрүшүбүз керек экен. Мен негизи ушул кино дүйнөсүнө келгениме себепкер Айбек Дайырбековду байкебиз болсо, Эрнис Абжапаров деген агайыбыз болсо, кинонун ушундай мотивдеги жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу, дил агартуу негизиндеги кинолорду тартуума ошол Мухтар Атаналиев байкебиз себепкер да. Ошол киши ушул направление, ушул багытты берди. Ошондон улам биз ушу кандай гана кино тартпайлык, пайдасы тийсе экен, ушуну бир өсүп келаткан өспүрүм бир кандайдыр бир деңгээлде өзүнө сабак алса экен деген эле ой максатты көздөп калдык да. Аят тартылды, аят 1, 2, 3 тартылды. Андан кийин ишен деген монакей шайлоо тууралуу тасма тарттык. Эми шайлоодо кандай көйгөйлөр бар, ошондо кичине юмор аралаштырылып көрсөтүлдү да. Эми ал жерде авторлор башка, бирок мен дагы ошо авторлукка кийлигишип, мен дагы өзүм салым кошком да, режиссер болгом ал жерде. Андан кийинки тасма Мурас деген тасма болду. Биз эми ошол эле багытты, ошол эле нерселерди биз жанрды өзгөртүп көрсөтүп көрөлүк деп чечтик да. Эми баягы жанрлар өзгөрүп турат да. Триллер, ужас жанры менен эле биз ошол айта турган сөзүбүздү көрсөтөлү деген ошоно ой максат болду да. Эми баягы согуш бири-бирин жедирген калып келет, аягы жакшы бүтпөйт согуштуку деген ушундай посыл, ошондой максатта тартылган. Эми баягы көбү туура эмес ойлоп алышы мүмкүн, эмне киши жегиш жөнүндө тартып, анан кишини туура эмес багытка салып атат. Жок, ал эгерде кинону толук көргөн адам андай ойдо калбайт да эч качан. Анан ортодо тыным болду. Ортодо бир 5-6 жыл тыным болду, бирок ал тыныгууда мен чыгармачылыктан алыстаган жокмун. Тыныгуу деген менен ортодо даректүү тасмалар тарттым. Мисалы үчүн ошол көзү азиз адамдар жөнүндө аңылоо боюнча ал кинолор мени дүйнө кыдыртты. Фестивалдарга алып барды, ошол жактан байгелүү орундарды алып, Кыргызстандын желегин желбиреткенге чейин ушундай статуэткаларды алып келип тизип койгонго чейин бардык. Жөн жүргөн жокпуз. Москвага барып тажрыйбаны кичине чоңойтконго аракет кылдык. Ошо биздин орустар кандай иштейт, билим алып келдиңиз ал жактан. Эми ал жакта мындай расмий билим албасам дагы ошо мындай тажрыйба алып, алардын керек болсо ушундай декоратору болуп, ассистенти болуп орношуп алып, эпизодторго тартылып, мен бара калып эле чоң роль алып, чоң бир жерде иштеп келген жерим жок. Акырын кичинеден көрүп, ошо анализ жүргүзүп, булар кандай иштейт, режиссер кандай иштейт, оператор кандай иштейт, актерлор менен кандай иштешет, монтажды кандай кылат, эмне техникаларды колдонулат, ошонун баардыгына акырын карап, анализ жүргүзүп келдим да. Анан эми ошолордун баардыгы топтолуп, ошолордун негизинде мурунку аяттардагы, мурунку чыгармадагы кетирилген кемчиликтерди эске алып, мисалы, ошол учурдагы актерлор менен иштешүүдө, же болбосо бир команда же бир каражатты кандай табуу жагынан дагы ошо көп мындайча айтканда тажрыйба ошондон бир пайда болду да. Ошолордун баарын топтолуп, мына буйруса ниет деген тасма чыгып атат. Эң негизги максатыбыз ошо дил агартуу, элге пайда келтирүү, жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу. Мисалы биз өлкөгө бир эле мамлекет башчыларга мындай оодарып коюп эле ошолорду шайладык, ошолор бүтүрөт, ошолор чечет маселени деп өзүбүз читтик күрүп жата бербешибиз керек да. Ар кимибиз ошо биз жалпы бир үй болчу, өзүбүздүн корообуз. Ошону баардыгыбыз жалпылай кандай деңгээлде өзүмдүн Аллах таалам берген талантым болобу, күч кубатым болобу, мүмкүнчүлүгүм болобу, мен пайда коомго келтиришим керек деген ой менен иштесек эле баары сонун болчудай да. Мамлекет мага эмне кылып койду деп монтип баягы чет өлкөдө жүргөндөр толтура да, таарынып, мамлекетти жаман атты кылып,
туруп виза алып алгандар бар, мисалычы, беженец болуп, мен аякта кууратты, мени кордоп атат, акыйкатында андай болбосо делечи. Ошентип алып алып, анан биякта жамандаган күндөр мына көрүп атабыз, баарыбыз билебиз. Анан ошондой болбой, тескерисинче мамлекет мага эмне кылып койду эле дебей, мен мамлекет үчүн эмне кылышым керек, эмне кылып койдум эле деген суроону өзүбүзгө салып туруп, мына салыктардан качпасак, салыктардан качабыз бизчи. Салыктардан качабыз да. Мына канча жылдан бери кино тартып, кинотеатрларга коюлуп келатат. Мен бир дагы ошол мен суктанып, сыймыктанам да. Ар бир ушу билеттин сатылганынан налог төлөнөт да. Салык төлөнөт, ушу төлөп келатабыз да. Биз киночулар, биз салык төлөйбүз. Кинотеатрга жана кинолор көрүп атпайсыздарбы? Учурдан да пайдаланып айта кетем, урматтуу туугандар. Сиздер YouTube'дан көрүп алайын, же болбосо бир башка жактан пираттык дисктен көрүп алайын же Телеграмдан бекер көрүп алайын деп ашыкпаңыздар. Эгерде сиздер кинотеатрга барып, кинону көрө турган болсоңуздар, бир эле сапаттуу көрүп, үн жагынан, көрүк жагынан баардык талаптарга жооп берип, эстетикалык эс алуу болуп эле тим болбостон туугандар. Мамлекеттин экономикасына да салым кошкон болосуздар да. Кыргыз кинолорунун өнүгүүсүнө салым кошкон болосуздар. Ошондой сонун жактары бар да. Анан муну биз акырындык менен баягы өсүп келаткан өспүрүмдөргө ушинтип айтып түшүндүрсөк болбойт да. Азамат байке туура айтасыз. Ушундай бир канча кинолорду өзүңүз жаратып келесиз. Анан көпчүлүгү баягы элдин көңүлүнөн түнөк табат десек болот, элге пайдасы тиет десек болот. Анан деги эле ушул кинолорду тартыш оңой эмес да, албетте. Канча каражат кетти могу ниет тасмасына? Сыр болбосо. Каражатка чейинки сурооңузга жооп берип турган каражат көп эле. Мындай да, сиз сону суроо бердиңиз, мен унутуп кала электе жооп берип калайын. Бул дагы барып, ар бир нерсе ниетке жараша болот экен да. Сиз айтып атпайсызбы, адамдардын жүрөгүнөн орун тапты депчи. Эмне үчүн? Себеп дегенде, биз ниетибизде бул ар бир учурда тасманы тартканда Алланын ыраазычылыгы үчүн, коомго пайда алып келүү ниетинде тарткан кинолор да. Каражат аз тасмалары да бар. Мисалы үчүн Аят 1, Аят 2де салыштырмалуу Аят 1деги каражат аз болгон. Бирок көрүүчүлөр көп болгон. Мына карабайсыздарбы? Бул жерде карасаңыздар, акча маанеге эмес дегенден түшүнүк берип атат да. Адам канчалык ниетинде, себеп дегенде мен билем, Муктар байкелер ушундай кино менен мен көрсөтүшүм керек, кино менен мен элге ушундай динди жеткиришим керек, Аллахтын ыраазычылыгын табышыбыз керек деп ушундай күйүп бышып ошону баштап берген да. Бул жакшы ниет менен башталган иш да. Анан Аят 2де салыштырмалуу эмне үчүн кичине көрүүчү азыраак дегениңизге айтам. Себеп дегенде бизде ооба жакшы ниет болгон, бирок ошончо дагы акча табуу ниети кошулуп кеткен. Кичине ниет бузулуп кеткен да. Бирок ошол Аят 2, Аят 3 киносу чыккандан кийин аябай көрүмдүүлүгү ушул күнгө чейин баягы көрүлүп келет го, ушул күнгө чейин унутта калган жок десек да болот да бул тасманычы. Анан сиз дагы сөз кылып калдык, бул тасманы, ошол тасмага кайталычы. Сиздин Али деген башкы каарман, ошол образ менен көпчүлүк таанып калган, анан ошол образ менен сизди тааныйт да. Анан ошол учурдагы ошол учур менен азыркы учурга кайтсак, кандай мындай өзгөчөлөнүп айырмачылык бар дегеним? Мына экен туугандар, адам жакшы ишти кыла берсе, жакшы адам болуп көрүнө берсе, кинодо мындай болчу да, мисалы ачын айта келгенде, ошол учурда Аят 1деги Али менен жашоодогу ошол актёрдун айырмасы эки башка болчу. Бирок ал кинону көргөндөн кийин көчөдө көргөн адамдар саламдашканда, ой, менин балам да сиздей болуп 5 мал намаз окуса, менин балам да болуп сиздей болуп арак ичпей калса, менин балам да сиздей болуп ыймандуу болсо, ой, менин балам да сиздей адилеттүү болсо деп деген сөздөр көп болуп кетти да. Анан кайдымкыдай мен уялчумун, бетим чыдачу эмес.
эмне мен анда 200 болуп каламбы ошондо деген эле нерсе ошол кинодогу нерсени жашоого алып келип койду да. Демек бул аят бир эле ушул көпчүлүккө пайда алып келип эле тим болбостон ушул мени дагы жашоомду 380 градуска буруп койду десем жаңылбайм да. Мына азыр мен өкүнбөйм, анткени мурун мисалы намаз окуйсузбу деген суроого окубасам деле уялганыма ии деп койсом, азыр мисалы мындай төш көтөрүп айтам да. Анткени ошол кинодогу каарман менен жашоодогу экөө бир болду да. Демек ошол кинодогу образыңыз чындыкка айланды десек болот экен да. Туура. Анткени кандайдыр бир деңгээлде көрүүчүлөрүм бар, өзүмдүн тарапташтарым бар, мындайча айтканда күйөрмандарым бар. Анан ошолорду мен көңүлүн оорутпашым керек да. Анан ошолорго мен жоопкерчиликтүү болом да. Эртең мени көрүп алып, бул мынтип атат, тинтип атат, демек мынтсе боло берет турбайбы деп жаш өсүп келаткан өспүрүм менден үлгү алышы мүмкүн да. Ошол нерсени мен дагы ушу көпчүлүк ушул медиа тармагындагы жүргөн ушу инилерге, карындаштарга айтат элем да. Мындай социалдык жактан жоопкерчиликти сезип, ошого өтө маани берсек. Албетте кыйын. Анткени көп учурда жашоодо ар кандай нерселер болот да. Бир кайгырасың, депрессияда жүрүшүң мүмкүн, же бирөөгө ачууланып аткан учуруң болуп калышы мүмкүн. Ошондо бирөө келип учурашып жатса, ага эми баягы жылмайышың керек, жашооң сонун учурда жүрүп аткандагыдай сүрөт көрсөтүшүң керек да. Антпей койсоң, бул мындай экен, тигиндей экен деп ал көңүл ооруп калышы мүмкүн экен да. Кинодо мындай адам эле, тиңдей адам эле, мен аябай жакшы көрүп, мындай ушундай эмеп жүрсөм, жакшы пикирде жүрсөм, көрсө жашоодо мындай турбайбы депчи. Ошондуктан эми медиа адамдары көбүнчө ушул нерсе менен көп кагылышат да. Бирок ошол ой өзү туура эмес деп ойлобойсузбу? Анткени актер болобу, кандай чыгармачылыкта инсан болбосун, ал дагы өзү кээде эркин жүргүсү келет, кээде сиз айткандай тарынып, капа кайгырган учурлары болот да. Болот, эми мындай да, ушул жолду тандагандан кийин даяр болуш керек, ошол нерсеге даяр болуш керек экен да. Даяр болуш керек экен. Анан көчөдөн чылым чекпей, кафеден сыра ичип деген сыяктуу нерселер бар да. Калжаң улжаң болуп, мисалы, жоосунсуз нерселерди айтып, же сөгүнүп сүйлөп, ошондой нерселерден алыс болушубуз керек экен да. Үргүү болушуңуздар керек. Билинбейле бир ушу жаш бир өспүрүм капа болуп жүрөгү ооруп калышы мүмкүн экен бул нерседенчи. Ошондуктан үлгү катары болуп жүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Бирок ар дайым эле баягы артист болуп жүрө албайсың да. Артист болуп жүрө албайсың. Мисалы капа болуп атсаң тиге барып мындай маскаңды өзгөртө калбайсың да. Андай болбош үчүн болгону эле динди тандабаш керек. Дин менен жашасаң болду. Баары жеңил, баары сонун ар дайым жылмайып жүрөсүң, жүрөгүңдө тынчтык бар, арак ичпейсиң, тамак чекпейсиң, жоосунсуз иштерди кылбайсың, сөгүнбөйсүң, бардыгы арам. 5 убак намаз окуйсуң, ар дайым тазаланып турасың, ар дайым гусулду арат менен жүрөсүң, өзүң тыккан жүрөсүң, бирөөгө зулумдук кылбайсың, бирөөнүн көңүлүн оорутпаганга аракет кыласың. Бунун бардыгы тең пайгамбарыбыз сүннөтү да. Ошолорго амал кылганга аракет кылып жүрөсүң, ошол жеңил болот да. Байкасаңыздар, артисттер көбүнчөсү ушул багытка өтүп атат. Ооба. Кошулабыз. Азыр анда эмесе биз жарнамага өтөлү, андан соң маегибизди уланталы. Туугандар, бул дүйнөдө сыналбаган бир да инсан жок. Сизге эмне керек? Сиз керексиз. В этой тёлке что-то есть. То, что меня цепляет. Странно. Она вообще не с нашей сферы. Вот она в платке, пусть там тусуется со своими молокешками, там, не знаю. Мен Казыбек Карыбек. Сиз менен Карыбек Казыбекович бул маселе боюнча бул жигитке кечээ айткам. Болбойт. Но я люблю другую. Кудай таалам ар бир адамдын башына бир кыйынчылыктарды, сыноолорду жиберет.
Прокурорлорду билесиң, этте эле кишини жапса болду. Мурат айтты, значит кылабыз. Мыйзам чейим. Бул дүйнөдө таза адам жок. Жаңылбас жаак, үйдүрүлбөс туяк болбойт. Ооба. Сага сыноо Кудай Таала сени жаман көргөндүгү үчүн эмес. Сени жакшы көргөндүгү үчүн сага сыноо берет. Времени. Интереске нормально жооп бербейсиң. Чё ты быкуешь? Сен кимсиң вообще по жизни? Ким аттың? Адыл. Не алып келдің? Подстава. Мен түрмөдөн коркпойм. Болгон жанагы плас жерге апам, сен мен үчүн деп тамакташып калганыңарды каалбайм такыр. Субханалла. Аллахтын неаматы. Шашпай туруңуздар. 200'дүү. Ким 200'дүү? Шарият деп отурсак, араб кул болуп кетет окшойбуз. Ислам бир гана арабтардыкы эмес. Сен конверт жаштап карматпайсың оолуна. Карматкам братан. Сиздин атаңыз менен менин байкемдин ортосундагы чыр жакшылыкка алып келбейт. Мага баары бир. Эң башкысы мен сени сүйөм. Ошол жетишет мага. Эгерде сен жакшы Кудайга жакын пенде болгон болсоң, сенин даражаңды дагы да Аллах Таала көтөрүп коет. Бирок бир шарты менен. Эгерде сабырдуу болсоң сыноңдо. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү олтуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Gold чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Азамат байке, мына жогоруда айтып калбадыңызбы? Ушул YouTube'дан тасма чыккандан кийин YouTube'га көчүрүп алып, же ушул кандайдыр бир башкача жолдор менен уурдап алгандар бар депчи. Ошолор боюнча кененирээк айтып бересизби? Буга чейин көп эле болгон болуш керек, сиздерде деле. Жаңы тасма чыгаргандан соң уурдап алып, же ар кандай социалдык тармактарга таратып, ар кандай пикирлерди жараткан учурлар. Эми ошондой болот. Эми бул мындай да. Бага динден түшүнүгү бар адамдар түшүнөт. Бирөөнүн акысына кирүү. Бирөөнүн акысына кирүү бул чоң күнөө да. Бул үчүн акыретте сөз жообун алат да. Ошондуктан коркушубуз керек да бул нерседенчи. Анткени бул тасмада мен айтып жатам, мына 2 жылдан бери биз ушунун үстүнө иштеп келатабыз. Долбоорлоп, аны идея кылып, аны бышырып, анан акчасын издеп, анан команда топтоп, анан кайра даярдык жүргүзүп, даярдык жүргөндөн кийин съемкадан кийин постпродакшн деген бар. Анан кайра продвижение деп коет, мына азыр реклама кылып ушул жердеги келип атканыбыздын дагы ошол максаты ошол да, продвижение. Ошонун баардыгы кандай деген эмгек, анча-мынча көз жаш, ушундай жумушту талап кылат да. Анан ошонун баардыгын багы жок дегенде каражатты өзүнүн кеткен каражатын актай электе эле ушинтип соц тармактарга чыгып, же болбосо бир ушундай тарап кетти, эл телефондон көрүп алгандан кинотеатрдан көрбөйт да. Зарылчылык жок болду. Көргөм деп коет, болду. Эң эле жаманы ошол тарап кеткен, эгерде сапатсыз тарап кетсе да. Мисалы сапатсыз, үнү жок, же бир нерсе болуп, же болбосо ушундай бир черновой вариант тарап кетиши мүмкүн ар кандай да. Элде кандай пикир калып калат, ай бул начар тартылган, болбогон эле кино деген пикир калып калат да. Эң эле ошол мындай адилетсиздик ошол калып атат да. Аны мен жогоруда айтып кеттим. Кинотеатрдан көргөнгө аракет кылгыла, туугандар. Бардык мына Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деген ниет менен барып, мен өлкөгө, элге, журтка салым кошом, экономикага салым кошом, кыргыз кинематографиясына, искусствого салым кошом. Ошонун баары менен эле тим болбосо мен өзүм эстетикалык эс алам. Жумшак жерде отуруп, тыныч, эч ким мындай тоскоолдук кылбай. Чоң экрандан көргөндө эле өзүнчө бир чоң экрандан жакшынакай сонун профессионалдык үндөр менен көрүп эле тим болбосо жанагы
пайдаларды да келтирип жатпайбы? Алардын ыраазычылыгын таап жатат. Мамлекетке дагы. Мамлекетке салым кошуп жатат. Искусствого, режиссердун ушундан каражат алып, кайра кийинки андан сонун тасма тартышына да өбүлгө болуп жатат да бул жердечи. Ошону түшүнүктүү алып келип алсак эле баары сонун болот да. Сиз айткандай буга чейин балким ошол нерсени түшүнбөй жүргөндөр бар да. Ооба. Азыр сиздин пикириңизден кийин дагы кененирээк түшүнүп калды окшойт. Туура. Анан дагы бир сизге суроо бергим келип жатат. Негизи мына бир канча кинолорду жаратып келесиз. Анан азыркы учурда дагы комедия жанрындагы кинолор байма-бай чыгып жатат. Анан албетте алардын бири өтүмдүү болсо, бири башкача көз карашта десек болот, жеңил желпи деп. Деги эле режиссер катары өзүңүздүн оюңузду айта кетсеңиз, азыркы чыгып жаткан кинолорго. Эми алардын демек ырыскысын ошол менен таап жатышат. Эч кандай бирок арасынан мындай өтө аша чапкандары бар. Мисалы кызча кийинип, эркек кыздын образында маданиятка дагы, шариятка да туура келбеген нерселерди кылып жатканы бар. Негизинен шариятта айтылат экен, ошол каткырып күлгөн бул жүрөктү карартат деп айтат экен да. Адам канча каткырып күлө берсе, ошончо жүрөгү карарып, таш боорго айланып кетет экен да, билинбейчи. Ошондой коркунучтар бар да. Муну менен мен мисалы комедияга барып, албетте комедияга барып көңүл ачып, багы элде ушундай бир кыйынчылык, балким элибиздин көпчүлүгү дээрлик депрессияда, ушинтип багы кандайдыр бир реабилитация болуп жаткан чыгар да, көңүлүм көтөрүлүп, мындай болуп жеңилдепчи. Бирок акыйкатында мен деле мисалы канча жолу ушундай мүмкүнчүлүктөр болгон. Ушу комедия тартып, акча таба кылайын деген мүмкүнчүлүктөр болгон, ушундай мага сунуштар келген. Бирок Кудайга шүгүр, ошонун акыйкатын мен эртерээк билип калыптырмын. Кой деп ошондон ошо багы токтотуп келдик да. Анан ошол мен ушу комедия тарткан ушу кесиптештериме деле айтат элемин. Комедияны тартканда дагы ушул жактарын да эске алышыбыз керек да. Кызча кийинип, же болбосо муну тартып койсоң деп, анан тартып койсо дар деп ар жактан чымчыктар учуп деген сыяктуу нерселерден алыс болсо. Комедияда мисалы Гайдайдын учурундагы комедиялары кандай мисалы жашоо бар, жакшы сонун тарткан биздин кесиптештер бар, инчектер сонун тарткандар бар. Эмиль Исаналиевдин сонун багы жашоодон алынганда жакшы комедиялар бар. Мисалы Бакыт Осмонкановдардыкы жагат мисалычы. Бирок комедиядан акча жакшы түшөт экен деп эле кээ бирөө аша чаап жатат да. Жорсунсуз болуп кетип атат кээ бир учурлар. Туура эмес жакка багыт кылып алышыбыз мүмкүн. Жашоону мындай жашоо өтө эле комедия кылып ошондой кабыл албашыбыз керек да. Эми мен бардыгына мен сүйүнөм. Индустрияны ошо кылышты. Кыргыз киносунун индустрияга айланышына ошолор түздөн түз себеп. Бирок эми акырындык менен ошол жактарын дагы эске алып калса мен абдан кубанат элем. Менин жеке пикирим эмес, бул ушул көпчүлүк учурдагы талкууланып сөз болуп келаткан нерселерди мен эфирден ошону айтып жатам да. Демек ар бир нерсенин чеги менен болгон жакшы дейсизби? Анан биз бүгүнкү өзгөчө басымды темабызды ушул жакында өзгөчө жаңылык болот деген ниет тасмасына буротпайбызбы кино жаатыначы? Анан ниет тасмасынын ачылышы 2-ноябрда болот, кандай болгон таат, деги эле конокко кимдерди чакырып жатасыздар, ошол боюнча да айта кетсеңиз. Көпчүлүк күтүп атат болуш керек бул кинону. Буйруса, эми ушул кинонун башынан баштап тартылып, мына чыгып, ушинтип жарнамалоосуна чейин кадимкидей жеңил кетип атат. Аллахтын жардамы болгон жерде ар дайым ушундай болот да. Жеңил кетип атат, өтө сонун болуп атат. Буга демөөрчүлөрүбүз да жөнөкөй адамдар эмес, бардыгы ушул жакшы адамдар. Ошо негизи көп эле кишиге кайрылганбыз өзү негизичи. Бирок ушинтип акырын аягында ушу 4-5 демөөрчүбүз бар. Карап көрсөм, ушу 5 тең ушул мусулмандык сыпаты бар адамдарда. Мындай эч кимге зулумдук кылбаган, бирөөгө жаман айтпаган, намазы бар, исламы бар, оозунда келмеси бар адамдар экен да. Ошондо тандалып калды да өздөрүчү. Бул да өзүнчө таң калыштуу да. Андан сырткары
2 ноябрда Манас кинотеатрында 18:00 жабык түрдө көрсөтүлсө болот. Белгилүү инсандар келет, биз ошол басымдуулукту, ошол исламы бар, дини бар, ошол блогерлерге, ырчыларга, журналисттерге приоритет кылдык биринчиден. Андан сырткары эми багы албетте багы сыйлуу коноктору деп чакырып атабыз. Эң негизгиси ушу жөнөкөй ушу көрөрмандарга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Конкурстар, этномедиа порталынан конкурстар уюштурулуп жатат, радиолордо конкурстар уюштурулуп жатат, жабык көрсөтүүгө депчи. Андан сырткары менин ошо Азамат Арыков деген ошо Instagram баракчамда дагы конкурс уюштурулуп жатат. Катышып, утуп алганга мүмкүнчүлүк бар. Анан бул дагы бир сонун нерсени айта кетейин. Бир эле ошол жабык көрсөтүүнү көрүп, ушундай жерде жакшы бир этнофуршет уюштуруп жатабыз. Өзгөчөлүгү ошол. Өзгөчөлүгү ошо этнофуршет, жакшы бир маданият, мындай жанагы комус менен дагы ошол жерде болуп турат, мындай фондо. Фото зонабызды дагы өзгөчө кылып жасап атабыз. Анан эң жакшы бир жаңылык, ошол чакыруулардын негизинде лотерея ойнотулат. Ал умрага, сапарга сертификат болот да, бул Кудай буйруса. Мына ошондой жаңылыктарыбыз бар бизде. Ошо чакырууга умтулуңуздар, конкурстарга катышыңыздар. Эми багы эң эле ошол ыкмасы ошол экен, себеп дегенде орун чектелүү. Ошону туура, адилеттүү ким утуп алса, биринчиден мүмкүнчүлүккө ээ болот ошо көргөнгө. Жанагындай мероприятиянын катышып, сүрөткө түшүп, этнофуршеттен даам сызып, анан кинону көрүп, кинону көргөндөн кийин жанагы лотереяны дагы умрага, сапар утуп алганга да мүмкүнчүлүк ээ болот да. Ошондо тагыраак шарттары ошол барган адамга ошондой билет сатып албай да барышат да алар, Анан ошолорго жабык көрсөтүүгө бир да билет сатылбайт. Болгону биз беребиз. Ошол багы өзүбүз багы мындайча айтканда тизме бар да. Албетте багы биздеги тасма тобунун тартуучу топ, актерлук курам, андан сырткары ошол менен жогоруда айтып кеттим, ислам менен жүргөндөргө басым, ошо медиа тармагыначы. Андан сырткары ошол конкурска катышып ким келсе, сиздер сөздөр барасыздар, Кудай буйруса сиздерди дагы уже алдын ала берип койгонбуз. Дагы да берем азыр, эгерде ошону тактап коелук. Кудай буйруса ошондой жакшы ниетибиз бар. Жакшы ниетибиз бар. Жакшы, Азамат байке. Мына жарым сааттык эфирибиз дагы жыйынтыкталып калды бат эле. Анан жалпы телекөрүүчүлөргө да айта кетейин, сонун бул кинону көрүп гана тим болбостон, умрага көптөн бери кыялданып жүргөн умрага дагы баруу үчүн сонун мүмкүнчүлүк экен, андыктан чамдаңыздар. Келин, сизге эркин микрофон болсун. Эркин микрофон, Алла разы болсун. Эми эркин микрофондо азыр жүрөктү өйтүп жаткан эле нерсе, мынакей азыр Палестинада күн соц тармактардан, Инстаграмдан болбосун, же каяктан болбосун, ушундай бир жүрөктү ооруткан, жүрөктү өйткөн ушундай бир видеолор келип жатат, туугандар. Дуа кылалык, ошол мусулман элибизге Аллахтын жардамы болсун, ошолордун даражасын көтөрсүн. Андай суноону Алла Таалам бизге алып келбесин, туугандар. Ар бирибизге Алла Таалам жүрөгүбүзгө тынчтык берсин, иман, хидаят берсин, үйлөрүбүзгө, туугандарыбызга, өзүбүзгө, баардыгыбызга тең Аллахтын жардамы болсун, ой максаттарыбызга жеткирсин. Жүрөктүн байлыгын, анан ырыскынын байлыгын кенен кылсын, пендеге жалдыратпасын. Анан урматтуу туугандар, баардыгыңыздарды 2 ноябрдан баштап ошол бардык Кыргызстандын бардык кинотеатрында боло турган ошо ниет тасмама чакырам. Тасмама деп тасмабызга чакырам. Келиңиздер, көрүңүздөр. Жогоруда айтып кеткен пайдаларды келтирип, сиздер дагы Аллахтын ыраазычылыгын табуу ниети менен ошол максатта келип, ошол максаттарыңыздарга жетип кетиңиздер.
Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Азамат байке, эфирибиздин соңунда сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени убакыт өзүңүз айткандай баардык нерседен баалуу нерсе да убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип берип жатасыз. Анан албетте биз сизди куру кетирбейбиз. Биздин пияла чайынан уштай сонун сизге белектер. Андан соң бул кружкасы менен үйүңүзгө барып пияла чайын демдеп бүгүнкү чайсыз сырдашуу берүүбүздү эстеп туруңуз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-каналда чай үстүндө сырдашуу берүүсү болду. Бүгүн бизде конокто актер, режиссер Азамат Шаршенов болду. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.